Ош технологиялык университетинде эл аралык эне тил күнүнө карата тил элдин мурасы аттуу адабий кече уюштурулду. Иш-чарага университеттин жетекчилиги, профессордук окутуучулук курамы жана студенттер активдүү катышты. Адабий кечени университеттин мамлекеттик тил боюнча проректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулпуев Ашим Зулпуевич ачып берип, эне тилди сактоо, өнүктүрүү жана тилдик ар түрдүүлүккө сый урмат менен мамиле кылуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Биздин кыргыз тилибиз Манас сүйлөгөн тил, Чыңгыз сүйлөгөн тил. Ушул эне тилибиз менен дайыма сыймыктанып, жогору баалап келебиз. Тил болбосо, эл болбойт, эл болбосо, тил болбойт. Дегендей, биз өзүбүздүн тилибизди эң жогору коюп биринчи. Андан кийин каалашыбызча каалаган тилди үйрөнүп билгенге укуктуубуз. Başka devin çet tildi başına uygun öz tildi. Çek devinin çet tildi çekine uygun öz tildi. Ögöy devin çet tildi öyde uygun öz tildi. Başka tildi bil. 6 türlü ilim bil, 6 atanın tilim bil. 7 türlü ilim bil, 7 atanın tilim bil. Eçen tildi bilsen de yine tilden giyin bildik. Oşun üçün uşul elimizdin daim azlık dep kalgan gelecekkan ulu yeni tilimizde, özümüzden tilimizde daim azlık dep gelişimiz gerek. Иш-чара эне тилин жана улуттук маданиятты жайылтуу, студенттердин баарлашуу жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүү, ошондой эле улуттук аада салттарды сактоо максатында мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер кафедрасы тарабынан уюштурулду. Эне тил бул элдин тарыхы, элдин басып өткөн жолу, элдин иденттүүлүгүн тастыктаган жүрөгү. Мына ошондуктан биз эне тилибизди туу көтөрүп, мактанып, кичинекей калк болсок дагы кыргыз эли жашап аткан мамлекетти даңктап келебиз. Дүйнө жүзүндө көптөгөн тилдер бар. Алар көпчүлүгү өз эне тилин кастарлабагандыктан, өз эне тилинде сүйлөбөгөндүктөн, ошол өзүнүн эне тилинде сүйлөгөндөр аз болгондуктан өлүү тилдерге айланып кеткен. Адабий кеченин алкагында эне тилдин тарыхы тууралуу ар түрдүү тилде маалыматтар берилип, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган ой толгоолор, сахналык көрүнүштөр көрсөтүлдү. Не болуп атасың аппе? Мен бир эле орусча сөз билсем эмне кылайын? Папаша алты. Мына билбейт экен азыр декен мама. Hello my friend. Who is upset today? Чолбака, who is upset today? Ошондой эле улуттук жана чет элдик чыгармалар аткарылып, кыргыз бийи, комуз күйлөрү, ырлар жана көп тилдүүлүктү даңазалаган маданий номерлер тартууланды. Çemengeldik darı bolgonu su sarı Süleyman topigası kakanda izullu Бул иш-чарага студенттердин тилге жана маданиятка болгон кызыгуусун арттырып, көп улуттуу коомдо өз ара түшүнүшүү жана ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө түздү. Тил элдин мурасы аттуу иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн Талантбекова Азема ардак грамотасы менен сыйланды.